сабак. Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар. Силер менен кайрадан көгүлтүр экран аркылуу жолукканыма абдан кубанычтамын. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү күнүңөр көңүлдүү өтсүн. Керектүү окуу куралдарыңарды камдап алгыла. Кана эмесе, математика сабагыбызды баштайбыз. Телесабак. Балдар, экранга көңүл бургулада амалдарды аткаруунун тартиби туура белгиленген туюнтманы тапкыла. Туура жооп А. Себеби биз өткөн сабакта туюнтмада каша бар болсо, алгач кашанын ичиндеги амал аткарылат деген эреже менен таанышканбыз. Демек, бүгүн сабакта амалдардын аткаруу тартибине карата алган билимдериңерди бышыктайсыңар. Амалдарды аткаруу тартибин түшүндүрүү менен чыгарууга машыгасыңар. Бизге туюнтма берилди. Туюнтма канча амалдан турат экен? Ооба, туюнтма 3 амалдан турат. Кемитүү, бөлүү, кошуу амалдары катышкан кашалуу туюнтма экен. Анда кайсы эрежеге таянып чыгарабыз? Эстегилечи. Туура, туюнтма кошуу жана кемитүү амалдарынан гана эмес, көбөйтүү жана бөлүү амалдарынан да турса, алгач көбөйтүү жана бөлүү, анан кошуу жана кемитүү амалдары солдон оңго карай аткарылат деген эрежеге таянуу менен амалдардын аткаруу тартибин белгилейбиз. Биринчидеп, кашанын ичиндеги бөлүү амалын белгилейбиз. Экинчидеп, кашанын ичиндеги кошуу амалын. Үчүнчүдеп, кемитүү амалын белгилейбиз. Биз амалдарды аткаруу тартибин белгилеп алдык. Эми чыгарып баштайбыз. Биринчи амал 64 менен 8-дин тээндисин табабыз. Тээндик канчага барабар болот? Туура, 8-ге барабар. Экинчи амалда 26 менен 8-дин суммасын табабыз. Сумма канчага барабар болот? Сумма 34-кө барабар. Эми үчүнчү амалда 56 менен 34-түн айырмасын табабыз. Айырма 22-ге барабар болду. 22 бул туюнтманын мааниси. Мына, биз амалдардын аткаруу тартибин талдоо менен иштөөнү эсибизге салып алдык. Эми кийинки туюнтмага көңүл бурабыз. Балдар, байкагыла. Бул туюнтма канча амалдан турат экен? Ооба, туюнтма 4 амалдан турган кашалуу туюнтма экен. Анда амалдардын аткаруу тартибин белгилейли. Эрежеге ылайык биринчидеп кашанын ичиндеги бөлүү амалын белгилейбиз. Экинчидеп кашанын ичиндеги кемитүү амалын. Үчүнчүдеп көбөйтүү амалын. Төртүнчүдеп кемитүү амалын белгилейбиз. Биз амалдарды аткаруу тартибин белгилеп алдык. Эми чыгарып баштайбыз. Биринчи амал 240 менен 4-түн тээндисин табабыз. Тeendi канчага барабар? Тeendi 60-ка барабар. Экинчи амалда 96 менен 60-тын айырмасын табабыз. Айырма 36-га барабар. Үчүнчү амалда 36 менен 9-дун көбөйтүндүсүн табабыз. Көбөйтүндү канчага барабар? Көбөйтүндү 324-кө барабар. Төртүнчү амалда 457 менен 324-түн айырмасын табабыз.
айырма 133 барабар болду. Демек, 133 бул туюнтманын мааниси. Мына балдар, амалдарды аткаруу тартибин пайдаланып, талдоо менен туюнтманын маанисин таптык. Математикада ушул сыяктуу ар кандай туюнтмалар кездешет. Аларды аткарууда сөзсүз эрежелерди эсиңерге салып, өз тартиби менен аткаргыла. Бизге 2 туюнтма берилди. Алардын бирөөсүн тандап, амалдарды аткаруу тартибин пайдаланып, туюнтманын маанисин өз алдыңарча тапкыла. Андан соң чогуу текшеребиз. Эми экранга көңүл буруп текшергиле. Алгач, биринчи туюнтманы текшеребиз. Демек, туюнтманын мааниси 100 барабар. Эми экинчи туюнтманы текшеребиз. Канча амалдан турган туюнтма экен? Туура, 4 амалдан турган туюнтма. Эми ар бир туюнтманын чыгарылышына көңүл бургула. Демек, туюнтманын мааниси 2894 барабар. Балдар, силер да туура аткара алдыңар деп ойлойм. Эгерде силердин жоопторуңарда дал келген болсо, азаматсыңар. Келгиле эми маселе аткарып көрөлү. Ишканада 120 литр боек болгон. Жумушчулар 12 литрден 7 жолу пайдаланышкандан кийин дагы 60 литр боек алып келишти. Анда учурда ишканада канча литр боек бар? Балдар, маселе эмне жөнүндө болуп жатат? Ооба, ишканада колдонулган боек тууралуу болуп жатат. Ишканада канча литр боек болгон? Туура, болгон 120 литр. Канча литр боекту пайдаланышты? Ооба, 12 литрден 7 жолу. Ишканага канча литр боек алып келишти? Ооба, 60 литр боек алып келишти. Анда ишканада канча литр боек калгандыгын табуу керек. Мына балдар, маселенин кыскача шартын түзүп алдык. Эми маселенин чыгарылышын туюнтма түзүп тапкыла. Түзгөн болсоңор, текшеребиз. 120дан 12 менен 7-нин көбөйтүндүсүн кемитип, 60-ты кошобуз. Амалдарды аткаруунун тартибин пайдаланып, туюнтманын маанисин табабыз. 12 менен 7-нин көбөйтүндүсү 84. 120 менен 84-түн айырмасы 36. 36 менен 60-тын суммасы 96. Демек, маселенин жообу ишканада 96 литр боек калган. Балдар, силер да туура таба алган болсоңор, абдан жакшы. Эми кийинки тапшырмага көңүл бургула. Кунт коюп угуп, туюнтма түзгүлө. Биринчиси, 150 менен 200-дүн суммасын 1000ге көбөйт. Экинчиси, 785ге 14 менен 10-дун көбөйтүндүсүн кошуп, 9-га көбөйткүлө. Түзгөн болсоңор, текшеребиз. Экранга көңүл бургула.
Кашанын ичинде 150 менен 200'дүн суммасы көбөйтүү 1000. Экинчиси 785 кошуу кашанын ичинде 14 менен 10'дун көбөйтүндүсү көбөйтүү 9. Мына балдар, туюнтма түзүп алдык. Эми ар бир туюнтманы түшүндүрүп, талдоо менен маанисин тапкыла. Текшеребиз. Биринчи туюнтманын мааниси 350 000. Экинчи туюнтманын мааниси 2045. Балдар, эгерде туюнтмаларды ооз-эки түшүндүрүп, талдоо менен туура аткара алган болсоңор, азаматсыңар. Балдар, биз бүгүн сабакта эмне билдик? Ооба, амалдарды аткаруу тартибине карата алган билимдерибизди бышыктадык. Аларды түшүндүрүп, талдоо менен маанилерин таптык. Мисал, маселелерди аткардык. Мындан ары татаал туюнтмаларды аткаруу тартибин пайдаланып, туура жана так аткара аласыңар деп ишенем. Келе сабак. Кымбаттуу окуучулар, ушун менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Силер менен бир сабак бою бирге болгоныма абдан кубанычтамын. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта болгула.